Кеченин көркүн ачкан жарыктар, көз жоосун алган жасалма гүлдөр, тезгүүчү материалдар жана ошондой эле майрамдык салтанаттуу коштой турган жаркырак фейерверктер менен өзгөчө шаң жараткан тойкана ресторандарда өрт коопсуздук эрежелери сакталганбы? Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрттү көзөмөлдөө кызматынын инспекторлору жыл сайын өлкөдөгү ресторан тойканаларды дыкаат текшерүүгө алып түшүндүрүү ишин жүргүзүп келет. Ал эми бул иш өзгөчө кырдаалдар министри генерал-майор Бообек Ажыкеевдин жеке көзөмөлүндө жүргүзүлүп келет. Той болобу, ар кандай мероприятие болобу, ичине фейерверк, зажигательный свеча, ар кандай бул чыгаруучу, жокто чыгаруучу шаймада колдонууга болбойт. Категорически запрещается. Эчтен, пожалуйста. Помещение ичинен күйүү салабыз. 2018 жылдагы өкмөттүн өрт коопсуздук эрежеси боюнча 381 токтомуна ылайык массалык түрдө адамдар чогула турган имараттардын дубалдары менен шөптары күйгөн учурда уулуу заттарды бөлүп чыгара турган жана тез күйө турган жасалгалоочу материалдардан болбошу керек. Синтетикалык күйүп кетүүчү материалдардан жасалган килемдерди жана жол килемчелерин колдонууга тыюу салынат. Ресторан, кафелердин жана ашканалардын администрациясы залдарга келүүчүлөрдүн ашыкча толуп кетишине жол бербөөгө тийиш. Кезметчиде дем алуу органдарын жекече коргоочу каражаттардын комплекси жана электр фонарлары болушу зарыл. Суюлтулган күйүүчү газ толтурулган баллондор менен иштеген жылыткычтарды, дизелдик жана башка күйүүчү суюктук менен иштеген тамак даярдоочу аппараттарды пайдаланууга таптакыр тыюу салынат. Адамдарды эвакуациялоочу жолго алып келген негизги өткөл бош калтырылышы керек. Эл көп чогулган жерлерде колдонулуучу курулуш материалдарынан тарта кооздук буюмдарынын өрткө туруктуулугу атайы лабораториядан өтүп, аны тастыктаган документтери болуусу тийиш. Пластик, же болбосо жанагы искусственный гүлдөр, камыш, ошолордун баарын биз азыр эксперттин лабораторияга пробасын беребиз. Мурат байке азыр алат. Анан кийин силерге эксперттин өткөрүп силерге корутунду берет. Ошо корутунду талапка жооп берсе, анда калат, жооп бербесе, анда алардын баарын алышка туура келет. Ошондой эле инспекторлор чет өлкөдөгү тойканадан чыккан өрттү мисал келтирүү менен андан чыккан уулуу газга ууланып жүздөгөн адам каза болгонун айтып, адистер Кыргызстанда дагы мындай ири кырсык болбой койбойт деп эч ким кепилдик бере албастыгын эскертишти. Артын тез күйөө, же жай күйөө, бул бир. Андан тышкары уулуу зат бөлүп чыгабы? Өрттөн уулуу зат бөлүп чыгышат. Мисалы, жыгач эле тез күйөт, бирок уулуу зат бөлүп чыкпайт. А бул уулуу зат бөлүп чыгышмайт. Ошондо ошондо узат бөлүп чыгабы, чыкпайбы? Ошо бар протокол испытания көрүп келип алып койсоңор, анда жакшы. Эгер өтпөй калып болмосо, анда буларды демонтаж кылышат. Коомдук тамактануучу жайлар эрежеге ылайык алгачкы өрт өчүрүүчү каражаттар менен камсыз кылынып, кызматкерлер эвакуациялык жолдорду, кырсык учурундагы алгачкы коопсуздук эрежелерин так билүүсү кажет. Ал эми республика боюнча өтүп жаткан түшүндүрүү иши уланат. Эскертүү берилген жайларда келтирилген кемчиликтерди 10 күндүн аралыгында жоюуга убакыт берилет. Эгер эрежеге баш ийбесе, айыппул салынат. Айыппул төлөө менен гана кутулуу мүмкүн эмес. Иш укук коргоо органдарынын кароосуна өтүп, кылмыш иши козголот.